Элибиз менен тынч бололу, аман бололу. Сайыздорунда Нооруз майрамы белгиленбегендигин жазуучу Мурзапар Үсен бышыктайт. Анткени ошол учурда советтик идеологияга байланыштуу жеке улутка таандык майрамдарды белгилөөдөн чочулашкан. Мындан улам коммунисттик партия тарабынан жактырылган гана майрамдарды өткөрүү керек деген түшүнүк калыптанып, Нооруз майрамы майрамдалган эмес. Корккондор баягы муну неме кылсак, демек биз суракка апарат, камайт деген да. Мен ошого өзүм немем менен мени камаса камасын, мени неме кылса кылсын, сураса сурасын деп мен ошо майрам тыюу салынган эски салтты баягы көтөрдү деп эртебиз күн Мырзапарды неме милиция келип алып кетет экен суракка. Жооп берет экен, баягы неме кылат экен деген сөздөргө чейин айтылды. 1989 жылы гана Кыргыздын каада салтын келечек муунга жеткирүү жана унутулуп бараткан маданий баалуулуктарды сактап калуу максатында Карабулак айылында алгачкы жолу Нооруз майрамы белгиленген. Майрамды өткөрүүнүн жол жобосу, сүмөлөктү кайнатуунун сырлары жана улуттук тамак аштардын түрлөрүнө чейин жазуучу Мурзапар Үсен түзүп чыккан. Кыргыздын каада салты боюнча толук деле мындай жакшы бир майрамдар болгон эмес. Баягы 9 май баягы традициялуу эле 1 май ошого окшогон майрамдарды белгилеп жүргөнбүз. Анан кийин ушу Мурзапар агай бизге жетекчи болуп калгандан кийин ушул Айгүл гүлү менен сүмөлөк кошумча майрам болуп калды. Нооруз майрамын 89 жылы биздин Карабулак айылында биринчи жолу белгилегенбиз да, мектепте. Бүт бардык килемдер ашып, туш кийиздер ашып, оюн шоокаттар менен болуп, анан бүт бардыгына ушу элге бир пияладан болсо дагы баягы сүмөлөк жеткен да, жеткирген. Мындан улам жергиликтүүлөр Нооруз майрамынын демилгечиси катары Мурзапар Үсөндү таанышат. Ал эле эмес аймакка аталган майрамды жайылткан жазуучунун эмгегин Кыргыз маданияты гезити да жазып чыккан. Мен бул сценарийди Кыргызстан маданияты деген гезит бар эле. Мына ошого жарыялап, ошол аркылуу анан кийин Кыргызстанда анан Нооруз майрамдалат. Биринчи түндүктүк туугандар капа болбосун, биринчи чыкканда көжө майрамы деп баягы чыкты. Нооруз дебей көжө майрамы деп. Алы бизде көчө деп коет го. Ошо булар сүмөлөктү көжө деп алышты. Кыргызстандын көз карандысыздык мезгилинде Нооруз майрамы өлкөгө кеңири тарап жогорку деңгээлде майрамдала баштаган. Ал эле эмес мамлекеттик майрамдардын катарына кирип, бул дата эс алуу күнү деп жарыяланган.